4 микрофон. Рахмат, урматтуу төраға, урматтуу депутаттар. Мына эки коллегабыз чыгып, коррупция жөнүндө жана мыйзам бузуулар жөнүндө аябай жакшы айттылар да. Бул чынында эле өтө актуалдуу проблема. Бирок бул коррупция менен мыйзам бузуулар түздөн түз бири менен бири байланыштуу да. Анан кийин бул жөнүндө мына коррупция менен аябай күчтүү күрөшүп аткан Камчыбек Кыдыршайыштан айтып атат. Ушунчалык кыйын болуп атат күрөштө. Бүт бар жок коомубуз коррупцияга батып, чырмашылып бүтүптүр деп. Анан мен айткым келет. Кыдыршайыш деле муну жеңе албайт. Камоо менен бул жеңилбейт. Бул мыйзам бузуулар жана коррупциялар только система оңдойт да, муну түп тамырдан чыгарып. Ошол система бул пландоо системасы. Ошондуктан мен ойлойм, жана стратегиялык пландоо мыйзамыбызды да вето койдурган ушул жанагы президенттин атарабыда жүргөн коррупцияга малынган, коррупция менен аралашып жүргөн адамдар именно ошол ветону койдур деп ойлойм. Ошондуктан Алмазжан Акунжанович, могу урматтуу депутаттар, жакында биз бул мыйзамды, стратегиялык пландоо мыйзамды ветодон аттуу өтүүгө чыгарабыз. Ушуну биз киргизмейинче, ушундайча бул системдүү түрдө жеңе албайбыз коррупцияны дагы. Себебен стратегиялык пландоо кире турган болсо, болуп аткан иштер, боло турган иштер ачык жарыкка чыгат. Акчалар, булактар, анын агымдары бүт барды ачык жарыкка чыгат. Болгондо да 5 жыл илгери ачык жарыкка чыгаттан эч кандай урдоолор, эч кандай мыйзам бузууларга жол бербейт. Именно ошон үчүн бул стратегиялык пландоо законду өткөрбөй ататтар. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып айтып кетпесем болбойт. Рахмат.